Эфирде 28 сентябрга алынган жаңылыктардын топтому. Студияда Дастан Исмаилов, саламатсыздарбы? Баткен облусунун аймагында эпидемиологиялык кырдаал курч болуп жаткандыктан облустук штабтын чечими менен дагы бир катар чектөөлөр кабыл алынды. Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торгар жана Эркечтам өткөрмө бекеттери убактылуу жабылат. Чаткалдагы Терексай айылында жылына болжол менен 1 миллион тонна алтын чыгаруучу кен казуу ишканасы курулуп башталды. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Түркиялык Эти Бакер компаниясы Чаткал районундагы Терексай алтын кенин иштетиш үчүн 180 миллион доллар инвестиция салат. Бул тууралуу Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги 28 сентябрда билдирди. Маалыматка караганда, компаниянын инвестициясынын эсебинен Терексай айылында кен казуучу ишкана курулуп, ал жылына 1 миллион тонна алтын чыгарат деген божомол бар. Терексай айылындагы алтын кен фабрикасынын курулушу 26 сентябрда премьер-министр Кубатбек Бороновдун жана Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фыраттын катышуусунда башталган. Анда курулуш учурунда 1000ден ашуун адам иш менен камсыздалары. Ишкан эксплуатацияга берилгенде 650 туруктуу жумуш орду түзүлүп, анын 90% жергиликтүү тургундар болоору айтылган. Белгилей кетсек, Эти Бакер компаниясы Түркиядагы Жеңгиз холдинг компаниясына тиешелүү. Чаткалдын Терексай айылындагы ашуу, терек жана тереккандагы кендеринин капиталынын 75% Эти Бакер компаниясына, ал эми 25% Кыргыз алтын ачык акционердик коомуна тиешелүү. Өлкөдө 28 сентябрга карата коронавирус менен катталгандардын жалпы саны 46355 жетти. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илетинин 104 жаңы учуру катталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Төсөнбаев онлайн брифинг учурунда билдирди. Бишкек шаарынан 19, Ош шаарынан 8, Чүй областынан 6, Ош областынан 18, Талас областынан 1, Нарын областынан 2, Ысык-Көл областынан 3, Жалал Абад областында 10, жана Баткен областында 37 жаңы учуру катталып, бүгүнкү күндө мына бейтапканаларга алынган оорулардын саны. Акыркы сутканын ичинде Кыргызстандын аймагында дагы 166 бейтап сакайып чыкты. Өлкө боюнча айыккандардын жалпы саны 42619 түздү. Жана Кыргызстанда COVID-19 илетинен дагы бир адам көз жумду. Бул илдет пандемия башталгандан бери жалпы 1064 адамдын өмүрүн алды. Баткен облусунун аймагында эпидемиологиялык кырдаал курч болуп жаткандыктан облустук штабтын чечими менен дагы бир катар чектөөлөр кабыл алынды. 28 сентябрдан тарта облустар жана райондор аралык, ошондой эле райондук, шаардык ички коомдук транспорттардын каттамы убактылуу токтотулду. Мал базарлардын иши убактылуу токтотулду. Мечиттерде жамаат менен жума намаздарын окууга чектөө киргизилип, күндөлүк 5 убак жана жума намаздарын үй шартында окуу сунушталды. Облуска катуу көзөмөлдөгү бет кап тагуу режими киргизилди. Баткен облусунун аймагына чек арадан өтүп жаткан Өзбекстан жана Тажикстандын жарандары акыркы 3 күндө алынган ПЦР анализинин терс жыйынтыгы менен гана киргизилмекчи. Базарларда, соода борборлорунда, дүкөндөрдө, тамактануучу жайларда, коомдук жайларда санитардык талаптардын аткарылышы боюнча күн сайын рейд жүргүзүлөт. Ошондой эле шайлоого карата үгүт иштерин жүргүзүүдө партиялардын санитардык эрежелерди, бет кап кийүү режимин, социалдык аралыкты сактоону көзөмөлдөөнү күчөтүү, ал эми белгиленген талаптарды бузгандарга чара көрүү тапшырмасы берилди. Кышка даярдык өз планы менен жүрүп жатат. Бишкек жана Ош жылуулук электр борборлору кышкы жылуулук мезгилине даяр. Мындай маалыматты Кыргыз өкмөтүнө караштуу Өнөр жай энергетика жана кен казуу комитетинин төрагасы Эмил Осмонбетов жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине билдирди. Анын айтымында кара кечиден көмүр ташуу учурда уланып жатат. Кара кечиде жол жабылып калгандыгын баарыбыз билебиз. Бирок биз айланма жолду курганбыз. Азыр ошол жол аркылуу Нарын облусунун 3 району камсыз болуп жатат. Биз Бишкек жылуулук электр борборуна июнь айында 5000, ал эми август айында 10.000 тонна көмүрдү ашыкчасы менен жеткиргенбиз. 30 сентябрдан тартып, кара кече дыйкан жолу ачылса, кайра көмүр ташуу иштери жанданат, деди ал. Өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгү кара кече кенинде ишканалар көмүр казуу иштерин улантып жаткандыгын кабарлаган.
Ага ылайык көмір тарткан автоунаалар Актала, Нарын райондору аркылуу өткөн жол менен Кара Кечиден көмір ташууну улантып жатышат. Кыргызстанда көкүрөк бездеринин жана жаттындын өсмөсүн аныктоо максатында алгачкы көчүмө маммограф иштей баштады. Бул тууралуу Эргене фонду кабарлады. Фонддун демилгеси менен 100 000 евролук машина сатылып алынган. Ал Кыргызстандын бардык аймактарын кыдырып, 40 жаштан улуу курактагы аялдардын көкүрөк бездерин жана жатын моюнчасын санариптик негизде текшерип берет. Машина Түркиянын кызматташтык жана координация боюнча агенттигинин, Түрк Ава жолдору компаниясынын, Демир банктын жана башка уюмдардын каржылык колдоосунун негизинде сатылып алынган. Санариптик маммограф аялдардагы ооруларды аныктап, маалыматты Саламаттык сактоо министрлигине, Улуттук онкология жана гематология борборуна интернет аркылуу жиберип турат. Натыйжада аялдардын ден соолугуна байланыштуу маалымат базасы дагы топтолот. Кыргызстандын акыйкатчысы Токон Мамытов Орусиянын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Татьяна Москальковага кыргызстандыктарга колдоо көрсөтүүнү суранып кайрылды. Акыйкатчынын маалымат кызматынан билдиришкендей, Мамытов кырсыктан жабыркаган кыргызстандыктардын укугун коргоо маселесин козгогон. Биздин жарандарга укуктук колдоо көрсөтүү жана социалдык төлөмдөр боюнча маселени өз көзөмөлүңүзгө алууну суранам. Ошондой эле тергөө органдарынын күнөөлүүлөрдү аныктап, компенсация төлөнүшү керектигин белгилегим келет деп айтылат акыйкатчынын катында. Эске салсак, 27 сентябрь күнү Москва облусунун Ступино шаарындагы логистикалык ишканада жөө адамдар өтүүчү көпүрө урап, 51 кыргыз жараны жабыркаган эле. Анын ичинен 4 мекендештин абалы оор, каза болгондор катталган эмес. Учурда Кыргызстанда 568 жасалма демалдыруучу аппарат жана 8328 кычкылтек концентратору бар. Бул тууралуу брифинг учурунда медициналык жардам жана дары-дармек саясатын уюштуруу башкармалыгынын жетекчисинин милдетин аткаруучу Нургүл Ибраева билдирди. Ошондой эле брифинг учурунда коронавирус жуктургандарды дарылоо үчүн азыр 1498 керебет, анын ичинен 193 реанимациялык орун бар экендиги айтылды. Кыргыз-Кытай чек-арасындагы Торугар жана Эркечтам өткөрмө бекеттери 1 октябрдан тарта 4 октябрга чейин жабылат. Бул тууралуу мамлекеттик чек-ара кызматы кабарлады. Кытай тараптын демилгеси менен бул күндөрү чек-арадан оор жүк ташуучу унаалардын өтүүсү чектелмекчи. Себеби Кытайда билим күнү майрамдалат. Ал эми 5 октябрдан тарта Торугар жана Эркечтам өткөрмө бекеттери өзүнчө алгоритм менен иштей баштайт. Жаңы алгоритмге ылайык Кытайдан гана Кыргызстанга товар алып өтүүгө уруксаат берилет. Кубат Оторбаев Кыргызстан партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесинен чыкты. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына жазып чыкты. 2015-жылдагы тизме боюнча депутаттык мандаттан баш тарттым. Мындан 5 ай мурда депутат болгон Жаныбек Жоробаев мандатын тапшырып, кезек мага келген экен. 7-чи чакырылышка шайлоо өткөнү турат. 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңеш ишин дээрлик жыйынтыктады. Ушундай шартта депутат болууну өмүр баянында эле жазылып калсын дебей, мандаттан баш тарттым. Мага ишеним көргөзгөн партия жетекчилигине ыраазычылык билдирем. Айтарым 7-чи чакырылыш үчүн бул ирет тизмеге кирген жокмун. Кубатбек Оторбаев тизмеде депутат Жаныбек Жоробаевтан кийин турган. Жоробаев 5 ай мурда депутат болуп, мандатын мөөнөтүнөн мурда тапшырды. Мыйзамга ылайык анын мандаты тизмеде кийинки орунда турган Оторбаевга тийиши керек болчу. Алдыда 29 сентябрга карата аба ырайы тууралуу маалымат.
Ушул жана башка жаңылыктар менен 2020 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.